баалдыктагы максаттарыбызды аткарышыбыз керек. Бишкектеги номер 68 мектепте быйыл 150дөн ашык окуучу 11-класста аяктайт. Алдыда мамлекеттик экзамендер, анан жогорку окуу жайга даярдык, кесип тандоо сыяктуу маанилүү учурлар көтүлүп жаткандыктан акыркы коңгуроо салтанаты мектепте гана белгиленмек болду. Мындай демилгени мугалимдер жамааты, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр өздөрү колдоп чыгышты. Эң башкысы билим уясындагы салтанатты жогорку деңгээлде уюштурууга даярдык мыкты. Азыркы убакта биз тоого же башка көңүл ачуучу жайларга барганга убактыбыз деле мүмкүнчүлүгүбүз деле болбойт. Себеби алдыбызда жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация турат, 4 экзамен тапшырабыз. Ошол экзаменге даярдыктарды көрөбүз. Жана жакшы мындай жетишкендикте ийгиликтүү жакшы баалар менен аттестат алабыз деп ошого балдарыбыз эмгектенип, окуп, аракеттенип жатышат. Ал эми жалпы өлкө боюнча 2,5 миңге чукул мектепти 73 миңден ашык окуучу бүтүрөт. Билим берүү министрлиги мектептерде акыркы коңгуроону майрамдоо үчүн кафе, ресторандарда иш-чараларды өткөрүүгө, ошондой эле сейил бактарга, эс алуу жайларында жаратылышка, суу сактагычтарга чыгууга тыюу салган тескеме чыгарган. Жылдан жылга биздин элибизде аң сезими өсүп, балдарын жакшы карап, биздин министрликтин буйругуна, ошондой эле ички иштер органдарынын көзөмөлүнө мындай жакшы мамиле кылып туруп, элибиз мындай аң сезим өсүп атат. Ошондуктан мен ойлоймун, биз дагы быйылкы окуу жылында былтыр деле жакшы болгон, жакшы ийгиликтүү, балдарыбыз аман эсен, коопсуздук эрежелерин сактап, быйыл майрамдык маанайда 26 майды тособуз деген үмүтүбүз бар. Атайын тескемедеги шарттар аткарылбаган учурда жоопкерчилик чаралары каралат. Акыркы коңгуроо өткөрүлгөн күндөн тарта июнь айынын аягына чейин коомдук тартипти жана жол коймаларынын коопсуздугун камсыздоо иштери күчөтүлгөн тартипте уланат. Буга республика боюнча 6 миңден ашык укук коргоо кызматкерлери тартылып, кошумча аймактык түзүмдөрдүн жетекчилери иш-чараларга жооптуу болуп бекитилди. Айрыкча мына эс алуу жактарга көп чыгып атат, тоого чыгып атат. Албетте бул жерде эгер ата-эне баласы менен чыгып атса, бул ата-эненин өзүнүн жоопкерчилиги. А негизги мектептерде мугалимдер менен балдар өзүнчө же болбосо автобус айдап чыкканга тыюу салынган. Ошол себептен ар бир эс алуучу жайларга блокпосттор коюлуп, ар бир мектепте 3-төн 4төн кызматкер, андан тышкары жол коопсуздук сактоо боюнча ГАИ кызматкерлери дагы ошол жолдо балдардын өтүшү боюнча камсыздап жумушту алып барат. Бул багытта ички иштер органдарынын жерлердеги түзүмдөрү эл арасында айрыкча ата-энелерге акыркы коңгуроо иш-чараларына байланыштуу балдарга автотранспорттук каражаттарды бербөөнү жана алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жалпы орто билим берүү мектептеринде 304 мектепте өткөрүлөт акыркы коңгуроо иш-чаралары. Ага биздин 715 кызматкер кызмат алып барат. Андан сырткары биз коомдук коопсуздукту ушул жаш өспүрүмдөрдүн акыркы коңгуроо иш-чарасына 27 блокпост, 19 мобилдик топторду чыгарып, коомдук коопсуздукту түнү күнү сактоого аракет кылабыз. Ал арада жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу түшүндүрүү иштери байма-бай чагылдырылууда. Бүгүнкү күндө мектеп окуучулары арасындагы криминогендик абал укук коргоо органдары тарабынан толук көзөмөлдөнүүдө. Айжан Омолдошова, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.